7-айдын 15-күнү ыйык чогулуш өткөргүлө. Эч кандай жумуш кылбагыла. Теңирдин майрамын 7 күн майрамдагыла. Жыты теңирге жаккан бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка 13 букачар, 2 кочкор, 1 жылдык 14 коз алып келгиле. Алардын кемчилиги жок болсун. 13 букачардын ар бири менен кошо нан курмандыгына зайтун майы кошулган эйфанын 10дон 3 бөлүгүнчөлүк буудай унун, 2 кочкордун ар бири менен кошо эйфанын 10дон 2 бөлүгүнчөлүк буудай унун, 14 кознун ар бири менен кошо эйфанын 10дон 1 бөлүгүнчөлүк буудай унун алып келгиле. Дайыма чалынуучу бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктан, нан курмандыгы менен куюлуучу курмандыктан тышкары күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка бир теке алып келгиле. Экинчи күнү кемчилиги жок 12 букачар, 2 кочкор, 1 жылдык 14 козу. Алар менен бирге букачарлардын, кочкорлордун, козулардын санына жараша белгиленген нан курмандыгын, куюлуучу курмандыкты алып келгиле. Дайыма чалынуучу бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктан, нан курмандыгы менен куюлуучу курмандыктан тышкары күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка бир теке алып келгиле. Үчүнчү күнү кемчилиги жок 11 букачар, 2 кочкор, 1 жылдык 14 козу. Алар менен кошо букачарлардын, кочкорлордун, козулардын санына жараша белгиленген нан курмандыгын, куюлуучу курмандыкты алып келгиле. Дайыма чалынуучу бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктан, нан курмандыгы менен куюлуучу курмандыктан тышкары күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка бир теке алып келгиле. Төртүнчү күнү кемчилиги жок 10 букачар, 2 кочкор, 1 жылдык 14 козу. Алар менен кошо букачарлардын, кочкорлордун, козулардын санына жараша белгиленген нан курмандыгын, куюлуучу курмандыкты алып келгиле. Дайыма чалынуучу бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктан, нан курмандыгы менен куюлуучу курмандыктан тышкары күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка бир теке алып келгиле. Бешинчи күнү кемчилиги жок 9 букачар, 2 кочкор, 1 жылдык 14 козу. Алар менен кошо букачарлардын, кочкорлордун, козулардын санына жараша белгиленген нан курмандыгын, куюлуучу курмандыкты алып келгиле. Дайыма чалынуучу бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктан, нан курмандыгы менен куюлуучу курмандыктан тышкары күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка бир теке алып келгиле. Алтынчы күнү кемчилиги жок 8 букачар, 2 кочкор, 1 жылдык 14 козу. Алар менен кошо букачарлардын, кочкорлордун, козулардын санына жараша белгиленген нан курмандыгын, куюлуучу курмандыкты алып келгиле. Дайыма чалынуучу бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктан, нан курмандыгы менен куюлуучу курмандыктан тышкары күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка бир теке алып келгиле. Жетинчи күнү кемчилиги жок 7 букачар, 2 кочкор, 1 жылдык 14 козу. Алар менен кошо букачарлардын, кочкорлордун, козулардын санына жараша белгиленген нан курмандыгын, куюлуучу курмандыкты алып келгиле. Дайыма чалынуучу бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктан, нан курмандыгы менен куюлуучу курмандыктан тышкары күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка бир теке алып келгиле. 8-күн силер үчүн майрамдын акыркы күнү болсун. Эч кандай жумуш кылбагыла. Жыты теңирге жаккан бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка кемчилиги жок 1 букачар, 1 кочкор, 1 жылдык 7 козу алып келгиле. Алар менен кошо букачарлардын, кочкорлордун, козулардын санына жараша белгиленген нан курмандыгын, куюлуучу курмандыкты алып келгиле. Дайыма чалынуучу бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктан, нан курмандыгы менен куюлуучу курмандыктан тышкары күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка бир теке алып келгиле. Бул курмандыктарды убада боюнча же өз каалооңор боюнча алып келген бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктарыңардан, нан курмандыктарыңардан, куюлуучу курмандыктарыңардан жана тынчтык курмандыктарыңардан тышкары майрамдарыңарда теңирге арнап алып келгиле. 30 бөлүм. Теңир Мусага эмнени буйруса, ошонун баарын Муса Ысрайыл уулдарына айтып берди.